Каргашалуу күн. Аңгеме. Автору Дүйшөке Дөкөнбаев. Окуган жана аудиолоштурган Адилет Чубаков. Күн каарына алаарда ак жайдын күнү кыш болот. Калык ол. Жайдын саратанында, көлдүн бышып турган маалында эс алуу сезону башталат. Анда өрөөн таанылыс болуп бүтүндөй өзгөрүп кетет. Уюгунан качкан аардай ызылдашып, өйдө төмөн агылган машиналар жол бербей, суналган сулуу кемелерге, зуулдаган түркүн катерлер менен кайыктарга, сууну тең көбөлүп, күмүш тамчыларды асманга бүркүп, ат коюп жарышкан суу мотоциклдерине, андан калса эптеп калкыганга жараган үйлөнмө оюнчуктарга көл бети толо. Жайылган териге жабышкан кара чымындардай жарым жылаңач кишилер жээкке батпай бири кулач уруп сууга сүзүп, бирөөлөрү чумуп, ыштаган чанаштай малагүрөң тартып эшилген кумда оонап жаткандары канча. Албетте бул эс алуу. Нермин төккөн күн нуру түркүн дартка даба болгон көл суусу ичиркенген денени бир паста жылытып, сымаптай куюлушкан кум, мунун баары адамдардын ден соолугун чыңоо үчүн көңүлүн көтөрүп, кошумча дем күч берүү үчүн табигат тартуулаган ыйык белек. Ата канат, аны баалай билсек кана. Көлдүн мына ушундай келкели келип турган маалында Абдреш той берүүгө камынып калды. Үйлөнүү тою. Жалгыз уулу Медер университетте кызыл диплом менен аяктап, 3 жыл бою сүйлөшүп жүргөн кызы Аян аны алып келмек болду. Тойдун өзү бир күндүк болгону менен ага даярдык көрүү аз эме, көп убакталары баарга белгилүү эмеспи. Өзгөчө балдардын баш кошуу тою. Медер атайы келип, ата энесине үйлөнүү жөнүндө сөз кылгандан кийин алгачы кызды барып көрүштү. Сынашты, купулдарына толду көрүнөт кыз. Анан ата энесинин тегин сурамжылашып, алабалын билишти. Акырында болочок кудагыйлар орто аралык ыңгайлуу бир жайда шашылбай отуруп алышып, таанышып, дидарлашты, баарлашты, ата-бабадан бергиле жаткан салтты улап, алыш беришти тактап, качан, кайсы күнү келип келинди алып кетүүнү макулдашты. Айланайын кудагый, сиздерге маалым тартуу, башым тартуу. Жалгыз уулумдан эч нерсемди аябайм. Келинимди алып барган күндүн эртеси эле тоюм берем. Мына ак дасторкон. Чек койбойм. Канча киши менен келсеңиздер, ошончону кулаш чайып тосуп алам. Кудуретим жетет, деп балп ettирип таштады саал кызып алган Абдреш. Антип айта турган жөнү да бар болчу. Көп жылдардан бери ар кандай жолдор менен 1 гектардан ашык жерге өзү ээлик кылып келаткан. Мына, өткөн жылы жеке менчикке тийген жерди сатууга расмий уруксат берилип калып, ушул эле жазда ар сотугун $3000 баалап, Сарсенбай деген жигитке урдуруп жиберген. Ошентип $300,000 капчыгына түшүп, күч ала жеген айгырдай жер баспай турган чак эле. Мурунда эле ортодон жогору оокаты бар, алыш бериш, жора жолдоштору арбын, тууган ичинде өз салмагы кыйла жогору, барктуу адам болчу. $300,000 айыл жергесинде өтө эле көп акча. 8 миллион сом. Мындай акча Абдрештин 3 уктаса түшүнө кирген эмес. Келери менен баарын жыйнады. Атайын мал союп, ичкиликти кенен алып, агайындар, жалгыз уулум Медер үйлөнүп жатканда мен элден башкача той берем. Болгону силердин жардамыңар гана керек. Уят болбойлук. Тойду өткөрүү боюнча ал оюн ортого салды. Той көл боюнда Сарсенбайга саткан жерде өтөткен. Аны менен макулдашкан көрүнөт. Бардыгын кагазга түшүрүп, картасынан өйдө чийип алыптыр. Кийиз кимдики болсо кол ошонуку деген эмеспи. Шашпай отуруп алып, катуу иштеген көрүнөт. Тойго чакырылгандардын саны эле 500дөй болот. Эми аларды тейлөөчүлөр, маселен, ар бир 5-6 адамдын жанында бирден жигит, бирден кыз, жүзбе эсеби, казан аяк кармап, тамак аш даярдоочулар, ырчы чоорчу башка өнөрпоздор, улуттук оюндарга катышуучулар болуп, кыскасы дагы 500дөй кишинин саны чыгып жатат. Мен бала бакыраны кошкон жерим жок. Аларсыз той болбойт дачы. Ошентип баш аягы 1000ден ашса ашат. Асты кем болбойт. Ошондуктан сыртта окуйбу, же иштейби, уул кызыңардын баарын чакыргыла. Иш табылат ар бирине.
Отургандар дуулдап калышты. Алардын баары кайда отурат, кайда батат, деги канча үстөл, канча ордундук керек, жаан-жаап калсачы, баары бир жерге чогуу отурушпайт да үймөлөктөшүп. Сыйлуу конок деген бар, жаштар өзүнчө болушу керек дегендей толгон токой суроолор. Тамак аш даярдыла турган жер, очок казандар орнотулган жерлерди даярдаш керек. Материалдар жетеби, жыгач ташы, станок жабдуулар болсо эптеп табылар. Дегеле Абдреш Азамат. Баарына жооптору даяр экен. 5 чоң сере курулат. Қан куда баш болгон өзгөчө сыйлуу конокторго, аксакал карыларга, аялдарга, өзүбүздүн кишилерге, анан жаштарга, ырчыларга, оюн зоокко катышуучуларга да өзүнчө сере. Калгандары да жабык жайдын ичинде болот. Акча болсо материал деген толтура. Станок жабдуулар бар. Алардан камсанабагыла. Андан көрө эртеңден баштап балта, ара, керкич отуңарды, айры күрөктөрүңөрдү алып жээкке келгиле эртерээк. 3 маал тамак болот. Калганын дагы уюштурабыз. Айтыла элек суроолор дагы эле көп экен. Идиш аяк, кашык, бычак, кол арчы жана башка дасторконго керек болуучу майда бараттар. Абдрештин аялы эми сөзгө кирди. Мектептердеги, интернаттагы, бала бакчадагы идиш аяктар бүтүн алынат экен. Анан тышкары айрым эс алуу жайлар менен сүйлөшүп жатышыптыр. Жетпегендери сатылып алынат. Абдреш да баш ийкеди аялын колдоп. Ооба. Өзгөчө сыйлуу конокторго арнап, эң жакшыларынан шаарга барып, атайлы сатып келиш керек. Акча жетет. Четте отурган келиндер күңкүлдөшүп, өздөрүнчө күбүрөшүп жатышты. Ушунча элдин баары дүрбөп, түн уйкусун бузуп, күн тынымын албай тоюн берип алып келген келинибиз чачын кыркып, 10 түрлүү кылып боеп жасагандан башканы билбеген шаардын эркечи ойекеси болсо абийирибиз кетти го. Ой, биздин эмнеге абийирибиз кетмегиле? Кайнына кайнатасына эле кыйын болот да. Тиги бүкүр жеңенин айтуусуна караганда, илберинки өтө ийменчек, кичипейил кыз дешти. Чачы согончогуна жетет дейт. Энеси эр азаматтай болгон киши экен, чоң кызматтарда жүрүптүр мурун. Келиндердин коору Медердин энесине да жетти көрүнөт. Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Келиним ачык эле айтып коеюн, мыкты билөө болот. Мен баа берип койдум. Өң десе өңү, акыл десе акылды берип Кудайым жакшы да тарбия көрүптүр. Медешимдин баага ачылат экен. Жакшы жубайга туш болуп. Эми этегинен эле жалгап, жалгызымдын. Аял бышактап, көз жашын сүртүп алды. Кой жеңе, ошол да болмок беле. Анан кантсин байкуш, жетин албай жатпайбы? Никеси кыйылгандан кийин баарын берем. Эч нерсемди аябайм, деди ишенимдүү колун шилтеп. Апей кашак, тигели чоң сандыктын ачкычында бересиңби? Кайненеси колун шак коюп чочуп кетти. Алиден бери аялдардын сөзүнө кулак салып отурган эркектер каркылдап күлүп калышты. Берет. Ал сандыкта эмне алтын бар дейсиңерби? Ошентип тойго даярдык башталды. Абдреш иштин башында материалдар жүктөлгөн машиналар келишип, андагы тактай рейкаларды чубап чүрүп жатса, атайы бөлүнгөн кишилер станоктор орнотулган жайга сүйрөп жөнөштү. Көп өтпөй чарылдап станоктор да ишке киришти. Тамак даярдаганга даярдап, чакан сирени куруп салып, эки аял жумушчуларга түшкү тамак жасоо менен алек. Күшүлдөп дагы бир экөө мал союп жатышат. Абдреш баш болгон 3-4 өлчөгүч менен жер өлчөп жүрүшөт. Ар бир серенин орду, оюн зоого өтүүчү жер, бий аянтчасы, кыскасы баарысынын жайгаша турган орундары казык урулуп болжолдонду. Жер жетет. Асты тар болбосун. Көпчүлүктө бири-бирин жөлөшүп жүрүшсө болбойт. Кенен алгыла. Дагы тактап, чарчылап бөлүштүрө келгенде, казан асып, эт чыгарып табактарды жайгаштыра турган жер тар болуп чыкты. Тулгадан эле 15 коюлат экен. Эч нерсе эмес. Тиги дүпүйгөн караган талдарды кыйгыла. Баары бир эт бышырганга да отун керек. Аркы камышты болсо өрттөйбүз. Алардын ордун тазалап жиберсе жер кеңейет. Абдреш бакылдап жатты. Беркилер да күтүп турган жок. Балта араларын жалаңдаткан гүржүйгөн жигиттер сол кулдап өсүп турган талдарды, чычырканактарды четинен кыйганга киришти. Көл боюндагы талдар түздө өскөн талдардай эмес. Атайлап бирөө аргай жеринен бурап койгонсуп, ийри муйру болуп толгон өсөт. Ар бир бүктөөсүнөн бутактар өсүп чыгып, анча жайылбайт. Жалбырактары майда, бутактары кыска.
мүмкүн шор аралашкан нымдын таасириби же башка сыры барбы билип болбойт. Антке менен чымчык, ага окшогон башка майда куштарга өтө эле ыңгайлуу жай. Бутактарына уяларын салыша, чымын чиркей арбын, курт кумурскадагы көп бычылдап. Балапандарын тамак менен тез-тез камсыз кылып, алар тез эле жетилип, эртеле учуп чыгышат. Абдыреш та карап турган жок. Аргай жерде чачылып жаткан кагаздарды жыйып келип, тизилген жокерлердей бир кылка ыргалып турган камышка от койду. Аптап күчөп, көл жактан урган желарга кошоматчыдай кошо үйлөшүп, ансызда шуудурган кургак камыш ду этип кызыл жалынга айланды. Чыр-чыр этип майда куштар атып чыгышты. Үлгүргөндөрү айлана кайкы учуп, буйдалып калгандары канат куйруктарынан ажырап, топ-топ этип кызыл жалынга түшүп жатышты. Караган тал, чычыркана, камыш аралаш өскөн бул жер эле да ар түркүн майда жандыктар көп болушу. Көпчүлүгү ала жаздан бери жумурткалашып, балапандарын чыгарышып, кээ бирлери учууга да жарап калышкан. Шаркыраган кызыл жалындан качып жорголошуп, четке чыгууга жанталашышты эле, дене куйкалган ысык илеп оңдурган жок. Кичинекей сары тумшуктар менен жер сайып, тирүүлөй күйүп жатышты. Чый-чый этип ооздорун ачып жем сураган балапандар уялары менен кошо дүр этип заматта кызыл чокко айланып кетишти. Эй, шишкебек, ким шишкебек жейт? Чала күйгөн кирпилерди учтуу таякка сайып алып, ары бери чуркап көтөрүп жүрүштү балдар. Кирпилердин да чоң кичинеси бар экен. Майдалары көмүр болуп калыптыр, убаланып. Өрттөнүп жаткан токойго жакын жолой алышпай, канаттуулар айлана учуп жүрүштү, чуручу учуп. Ойкуп кайкыган ак чардактардан дайын жок. Эбак эле башка тарапка ооп кетишкен өңдөнөт. Абдыреш соймоңдогон жалынга кызыга тигилип турду. От кандай күчтүү. Дүпүйү өсүп турган токойду бир баста жалмап койду. Болбосо кантип тазалайт элек мунун баарын, деп ойлоду ал. Кандай сыйкыр менен өрттөн аман калганы белгисиз. Канат куйругу кадимкидей жетилип, учууга толук жарап калган балапан эптеп жөргөлөп чыгып келаткан экен. Абдыреш итиркей келип карап турду да, жени кайнап таманы менен жалпайта басты. Ошу сени менен канаттуунун саны көбөйүп эле койсунчу. Шалк төкүрүп ар басып кетти. Күн түшкө жакындап калган. Тамак ичип алып бул өрттөнгөн жерди тазалап жибергиле, деди таштарды терип, оңкур-чуңкурларды түзөтүп жүргөндөргө кайрылып. Абдыреш ары узары менен чыр-чыр этип бир чымчык канат куйругу жайылып жерде былчыйып жаткан балапандын жанына кона калды. Энеси го тиги шордунун. Айлана басып, башын кыйшайтып саамга карап калды. Ордунан турабы деп күттү окшойт. Жок, балапаны кыймыл какпады. Жамандыкты сездиби, тып-тып басып келип, анын башын көтөргүсү келгендей, тумшугун тумшугуна такап түртүп көрдү. Балапандын башы шылк этип, аркы тарабына кулады. Айласы түгөнүп, асманга учуп чыгып, кайра конуп, балапанын таштап кете албай, өзүнчө эле чыйпыйга түшүп жүрдү. Өлүм баарына бирдей кайгалып келет эмеспи? Ооба, дараткан аздык кылат го, төрт эле көз болуп калды, деди эле иниси Абдыреш бакылдап кое берди. Эй, тетиги ылдыйкы токойду көрдүңбү? Көл боюндагы ошол жерде жетишет ич бошотконго. Давай башка жумуштарды бүтүргүлө. Иш кызуу жүрүп жатты. Ар кимиси өз жумушу менен алек. Даяр болгон түркүктөрдү жер казып, каз катар кылып орнотуп жатса, тепкич коюп алып, устундарды көтөргөнгө киришти 3-4-төө. Сизге штраф, аксакал. Түшөп бир аз тук этип эс алып, ишке киришип калган. Эки жигит инспекциядамбыз деп келип калышты. Чоң нарушение жазапсыз. Иштери ойдогудай жүрүп, Абдырештин көңүлү жайдары болчу. Анын үстүнө бир аз серпеттирип алган неме тигилерге каткыра карады. Эй, канча 100 граммга, я? Мейли канча болсо дагы жалгыз уулум үчүн көтөрүүгө даярмын. Эй, алып келгиле араңарды. Тамагыңарды, закуска-пакускаңарды кошуп, балдар келип калышыптыр. Тойдун астына оз тийишсин. Тезирээк. Мулуңдаган жигиттер курсактарын тойгузуп, 200 грамм менен бастырып алып, кош айтышты. Абдыреш аларды жөн кетирбей, чөнтөктөрүнө тыйын салды. Из калтырбаңыз, эч ким билбегендей болсун, дешти кетип баратып. 3-чү күн дегенде серелер курулуп, жолдор, аянтчалар жана башка орундар даярдалып бүттү. Кызыл тазыл кылып сырдап да жиберишти. Бир үй бүлөнүн тою эмес эле Совет учурундагы колхоз, совхоздор биригип, жыл сайын өткөрүүчү малчылар күнүн белгилей турган жайга окшоп калды. Болгону партия менен өкмөттү даңазалаган урандар менен желбиреген желектер гана жетишпей турду.
Тойго 2 күн калганда айылдагы сакалдууларды чакырып, Куран окулуп, мал союлду. Малдын кан жини аралашкан балит суулар түзеле көлгө агып кирип жатты. Анчанын баарын ким ташыйт алыстагы чуңкурга. Балыктарга да бүгүн той түштү. Абдреш көлгө карап кол шилтеп койду. Эч нерсе болуп кетпейт. Жаңы сойгон малдын этинен куурдак куурулуп, ичкилиги менен келгендерге тамак берилди. Эртең түш жолго чыгабыз. Түнү менен куданыкында болуп, анан келинди алып келебиз да никесин кыйып үйгө бир түн өтүп, анан буюрса эртеси тойду баштайбыз. Баарыңар катышасыңар. Той кеме үстүндө башталды. Мамлекеттик каттоодо көл үстүндө өтмөй болду. Шаңдуу музыка ойноп, ар түрлүү ленталар, гүлдөр менен кооздолгон бул чөлкөмдөгү эң чоң кеме жээкте күтүп турган экен. Абдреш кан кудасын колтуктап алып, жол баштады жантайма трап менен кемеге. Баарысы алардын артынан топурап, палубаны көздөй бет алышты. Бул убакытта жаштар да келип калышкан, машиналарын озондотуп. Албетте, үйлөнүү жөн эле жерден боло бербейт да. Бири-бирин жактырышып, бири-бирине көңүлдөрү түшүп, чын жүрөктөн сүйүшүп, жылдыздары төп келишкен эки жаш калган өмүрлөрүн бирге өткөрүү үчүн тагдырларын кошот эмеспи? Бул ыйык чечим. Медер менен Аянадагы 3 жыл бою сүйлөшүштү. Бул мезгилдин ичинде сансыз ирет бирге болуп, мүнөздөрү, ой кыялдары, турмушка болгон көз караштары айкын болуп, акырында эң башкысы экөө бири-бирисиз жашай албастыктарына көздөрү жетишти. Түшүнүштү. Кана баштагыла. Мындан аркы бирге басчу жолуңар башталды. Ак жол той болсун. Бактылуу болгула. Мажрумталдын бүчүрүндөй ийиле кыналып, Аяна Медердин мойнуна колун оруп алды. Дароо эле күйөөсүнүн жагымдуу ысык илебин сезди. Тулкусуна жылуу дем агылып кирип, дене бою жазылып, жайылып, куштун сарыоз балапанындай сурмалуу көздөрү сүзүлүп, көшүп баратты. Өзгөчө рахаттануу бүткүл сезимин бийлеп, түндөгү окуя көз алдына тартыла калды. Нике кыйылып, эл тарагандан кийин биз сенин жеңелериң болобуз деген эки келин бөлмөгө алып кирип, чечиндирип, мурдале салынып даярдалып койгон төшөккө киргизип жиберишкен. Медер төшөктүн ичинде экен. Эбак эле келип жатып алыптыр. Уяты жок десе. Жакшы жаткыла. Түнүңөр бейпил, уйкуңар таттуу болсун. Келиндер бирин-бири чымчылашып чыгып кетишер менен Медер жылып келип, аны иймере кучактап, өзүнө тартып алды. Аяна андан мындайды күткөн эмес. Сүйлөшүп жүргөндө кыймылы да, мамилеси да аяр болчу. Эркек деген төшөк ичинде арыстан. Өмүрүнүн ушул мүнөтүнө чейин дегеле эркек аттуу менен жанашып көргөн эмес. Мындай иш ага чоочун да, өзгөчө коркунучтуу да сезилчү. Аяна алгачы жүрөксүй түштү. Аба жетпей жаткандай демигип, эркинен тышкары денеси калтырап кетти. Эмне үшүп атасыңбы? Аянанын оозуна эч сөз келген жок. Олбурлуу жигит анын ийнеликтей денесин бооруна кысып, алкымынан аймалады. Денесинен ысык илеп келип, эмеле чыйырга түшкөн анын тулкусун коргошундай эритип жиберди. Магнитке тартылган темирдин кесегиндей денелери бири-бирине тартылып, тилдер соорулуп, кыз ушул ирмемде өзүн таптакыр эле жоготуп койду. Бүтүндөй жигиттин эрки менен болуп, кантип дене кумарына батып кетишкенин байкаган жок. Азырда Медердин кучагында баратып, түндөгү ошол учурду көз алдына элестетип, кимдир бирөөлөрдөн уялгандай, ууртунан уяң жылмайып, күйөөсүнүн төшүнө бетин басты. Анын жүрөгү балка менен ургандай дүк-дүк согуп турган экен. Ого өтер кыналып, сыйкыр сезимге арбалган Аяна ушул мүнөт эч качан түгөнбөсө, басып бараткан мынабы жантайган трап улам узара берип, эч убакта бүтпөсө экен деп сымады. Кыз күйөө келе жатат. Тосуп алгыла, деп жарыялады тамада. Шаңдуу музыка ойнолуп, өзгөчө салтанат менен жаштарды тосуп алышты. Медер менен Аяна жандоштору менен катар басып, мамлекеттик каттоочунун алдына келип турушту. Мындан ары баары тең кол коюшуп, бири-бирине шакек кийгизишкенден кийин жоон үндү каттоочу аял Медерди күйөө, Аянаны анын аялы деп жарыялады. Дүркүрөтө кол чаап, эл куттуктап жатышты. Бактылуу үй бүлөлөрдөн болушсун. Кармашкан колдору өмүрлөрүнүн акырына чейин ажырашпасын. Кыргыз деңизи деп аталган көл бул мезгилде бейиштин төрүндөй коозда, көз жоосун алган сулуу дагы. Айланасын ак мөңгүлүү асман тиреген тоолор курчап, жээктери жашыл саймага басылып мелмилдеп, көз жетпеген аяк учу
аба менен аймалашып бир бүтүн болуп тунарат. Дене сергиткен жумшак жыйларгы беттен сылап сан түркүн куштардын үнү кайталангыс өзүнчө симфония. Таш күзгүдөй суусунан көз албай сүзүп эле жүргүн келет үстүндө. Саат туура 2-де той көл жээкте уланды. Абдреш өзү башында туруп, даярдалган орундарга жайгаштырды тойго чакырылгандарды. Үстөл үстү дүр-дүйүм тамак, ичкиликтин чеги жоктой. Чыгып сүйлөгөндөрдүн баарысы 2 жашка каалоо тилектерин айтып, баталарын берип, ала келишкен белек бечкектерин той ээлерине өзгөчө сөйлөт менен тапшырып жатышты. Баг жайып менменсинип отурган Абдрештин чөнтөгүнө конверттер салынды. Ушул учурда көпчүлүккө анча байкатпай, кимдир бирөө ким эмнени алып келди, кимден канча акча түштү, баарын тымызын каттап отурду. Ансыз болбойт. Эртең эле алдагы той берет, башка жаман жакшылыгы болот. Анан Абдреш аялы экөө да азыркы бергенине жараша жооп кайтарыштары керек да. Баары эсептелүү. Төгүп таштаган эч ким жок. Сый-сыйы менен алып беришүүнүн өзүнүн тартиби, жазылбаган заңы бар. Эсептешкен дос болбойт деп илгери айтышчу. Азыр болсо заман башка, өзгөргөн. Муну тойго катышып отургандардын баары жакшы билет. Азыр танапис. Эми улуттук оюндар башталат. О дарыш, тыйын эңбей, кыз куумай, күрөш, жөө жарыш балдардыкы, чоңдордуку, аялдардыкы ал өз-өзүнчө. Байгелери чоң, балбандар, күлүктөр, шамдагайлар ортого чыккыла. Бардыгы дүрбөп, оюнзу ойготчу жерге чыгышты. Кызыгандар мурдагыдан кыйла көбөйүп калыптыр. Жалданма артисттер жерин жеп, аларын алып куйругун түйүшкен экен. Эми ырдагандар толтура. Микрофонду талашып, Атай, Муса, мыскалдар биякта калып, алардын ырларын ар ким өзүнчө созуп жатты. Күйдүм бир ай, күйдүм ай, алмамды көтөрө албай, кете бердиң пароходдо калкылдап. Майлаган карападай жылтыраган бирөө өзү да лөкүйгөн немекен, шиштийген чокуларды карап алып, үнүнүн баардыгынча зоңкулдап жатты. Толор, толор. Оюндар да кызып калган. Шымаланып өзлөрү ортого түшө калып, кыйкырып айкырган сүрөөнчүлөрдүн үнүнөн аба жаңырат. Эй, албак электен, көтөр ур. Тарт, аттын башын тарт. Чуде, кууп жат, чап. Ушул учурда көпчүлүктүн арасында элге кошулуп сүрөлөшүп турган Абдрештин аялы жеңинен тартып четке чакырды. Жанагы Сарсен деген эмне? Машинеси көлгө кулап, өзү ичинде калыптыр. Тигелин айтып келди. Өкүрүп атат дейт. Абдреш чочуп кетти. Инилерин ыкчам таптырып, 10 чакты жигиттерди жөнөттү. Кемеден келгенден кийин көп өтпөй Сарсен Абдрешти өзүнө чакырып алган. Кошуна пансионаттын башчысы дагы 2 жигит болуп, өзлөрүнчө олтурушкан көпчүлүккө кошулбай. Баары тең кызуу. Сарсенбай жалгыз калып, тигилер ууга кеткен моторлуу кайык менен. Жүлжүйгөн көздөрүн кымыңдатып, эңкейе берген Абдрештин кулагына бир нерселерди шыбырады эле, тиги ток тийгендей чочуп кетти. Ой Саке, ушуну бүгүн тим эле койчу. Тегеректин баары эл жер тар дегендей. Сарсен бир отоло делөрүп алган түрү бар. Боло турган эмес. Эй, дос, арак менен аял жер тандамайды ғой. Давай. Кезгесинде экөө аялдарынан уурданып жигитчилик кыла коюшчу эле жок дей албады. Аялын чакырып, ага шыбырады эле, безге сайгандай секирип кетти. Эй, кырчылып өлгүр. Бетин чымчып алып, казан аяк тарапта жүргөн кыз келиндерди көздөй басты. Сен бери келчи, деп айылдагы башыбош келинди чакырып алды да, тиги Сарсенбайдын дагы бир топ жолдоштору төмөнкү булуңда эс алып жатышыптыр. Ошолорду коноктоп келейин дейт. Ичкилик жегилигин салып алып, кошо барып тейлешип келчи, Секет, деди. Келин иргелген жок. Бир паста жыйналып, от алып турган Land Cruiser машинасынын арткы орундугуна барып отурду. Эч ким деле аларды эле салган эмес. Көрчү эми, кырсык басып турганын. Көп өтпөй Сарсенди алып келишти, машинага салып. Оң буту тизеден ылдый көнөчөктөй болуп шишип кетиптир. Жаш баладай озондойт. Кыязы чорт сынбаса да жаракка кеткен көрүнөт. Машинасы кайда экен? Абдреш инисинен такап сурады. Машина көлдө жатат, дагы жакшы тайзыраак жер экен. Бирок мотордун майы менен радиаторлордогу тосол бүт төгүлүп,
Гөлдүн бир талай жерине жайылып кетиптир. Шамал болсо дагы ары айдап кетет го тереңдетип. Абдреш шашып калды. Ой, үйдөн тракторду айдап барып тезирээк сүйрөп чыккыла дагы гаражга кирип бекитип салла сыртынан. Той болсо өз шааниси менен өтүп жатты. Жаштардын көбү бий аянтында полду тарса турса тепкилешип, бирин бири сүрөп, бийдин кызыгына кирип алышкан. Улуттук оюндар анча кызыктыра турган эмес. Келген кудагыйлардын арасынан болгон манжаларына шакек тагынган толук ак саргыл аял алыңыз, ичиңиз дегендерге 10 орунун башын айтып, онтолоп отурган эле кылгырыкпай кыз тоосу жарашканбы, же өзү эле чыдай албай кеткенби, атлас көйнөгүнүн кенен этектерин делбиретип, калың полду ие басып, анжан полкасын бийлеп жатты, жаштар менен тең жарышып. Жүзү албырып, манаттай кызыл, куурайдай ички арык жигит так текедей түйүлүп, полду тарсылдата тепкилеп, анын артынан чубалыптыр тепеңдеп. Четте отурган топчан 4-5 тигилерди сүрөп жатышты, кол чапкылап, жылаңач төштөрүн койгулап. Тоз сүйрөгөн сайын тикесинен тик тура беришип, буттары талган кыз күйөө бир аз бийлешкенден кийин жандоочулар менен жеңил кайыкка отуруп көлгө чыгып кетишкен. Күн бешимден ооп калса да, аптап өз күчүнөн кайта элек. Жээк тале элге толтура кымгот. Эй, аккуну атып алыптыр. Балдар ууга кеткендерди утурлай чуркашты. Тиги жигит мойну башы чубалжып, шалкылдаган аккуну жээкке таштады. Тиги жигит мойну башы чубалжып, шылкылдаган аккуну жээкке таштады. Бажактап чогулгандарга мактанып жатты. Бул табылгыс подарок. Мен муну катырып, кеп кылып туруп, өзүмдүн шефиме тартуулайм. Ал жакында үй салып бүттү. Катта килемдин ордуна дуалдын бир бетин ушул куш ээлейт. Оригинальный белек болот. Ал өзүнчө толкунданып жатты. Ай, аккуну атпайт, бекер кылыптыр. Эми түгөйү да өлөт, деди тургандардын бирөө. Кээ бирөө аны колдоп жатышты. Өлөрүн өлөт, акку жалгыз калбайт эч качан. Өлмайда. Тиги үнүн көтөрө чыгарды. Мен катта эркегин аттым. Охотини калды. Охотинлер башка күйөө тапалады. Эч ким эч нерсе деген жок. Акку болсо канаттары жайылып, жумуру мойну созулуп, чексиз бир мейкиндикте эч капарсыз кайып учуп бараткан сыңары көрүнөт. Кимдир бирөөлөр тымызын телефон чалып койгонбу, жаратылышты коргоо бөлүмүнөбүз деп 3 жигит жетип келишти да айлана басып, аккуну кармалап көрүп, анан кагаз толтурганга киришти. Ортактар, йөрүң бияка, деп тиги жигит келгендерди чакырып кетти өз машинасына. Абдреш да жетип келди. Өзүбүздүн балдар турбайбы? Кое тургула алдыгы кагазыңарды. Тамак даяр. Курсак тойгузуп алып анан. Жеген ооз уялат дегендей, тигилер анча деле катуу кетишкен жок. Аккуну аткан жигиттен акча өндүрүп алып, келген жолуна түшүштү. Башка эмне кылат? Олчойгон штраф салып, мамлекеттин казынасын толтурабы? Жарбаган айлык алып, жанбак албай жүргөндө. Той болсо уланып жатты. Бири аяктаса, экинчиси башталып, оюн зок деле бүтөр эмес. Байге талашкандар, жеңилип калып, өзүнчө ызырынып жүргөндөр, ичкиликтен кылт эткизип, закускадан бурдай согунуп, кайра оюнга аралашкандар толо. Кай. Түгөй экен. Тигине айланып жүрөт асманда. Балдар чуулдап калышты. Алардан башка аккуга көңүл бурган эч ким жок. 2-3төн бөлүнүп стакандарын көтөрүп алып, бирин-бири кыйнап жатышты. Аракка да, тамакка да карп болуп, теңселе баскандар арбын. Сый кийими менен кумда оонап жаткандар да жок эмес. Антыда закускасын ала чуркап, арак койгондордун аягы тыйылбайт. Эт пышты. Иниси келип, Абдрештин кулагына шыбырады. Учаларды карагыла, эзилип кетпесин. Ал тамаданы издеп басты. Ар кимиси кыстай берип, өзү да кызып калган. Караганы кудасы эле. Бир аз эс алайын деп жабык сереге кыйшайган болчу. Тургузайын деп ойлоду Абдреш. Бүгүн конуп алышып, эртең кечке кайтышса кандай? Буюрса жакшы жерден да куда күттүм окшойт. Катын албай кайын ал дечү элем. Азамат. Келиним да жаман киши көрүнбөйт. Бай бичем эле мактайт. Алигиче мага жүзүн көрсөтө элек. Ууртунан жылмайып өзүнчө коурап келатты. Дал ушул учурда кош кайык жээкке жакындап калган. Алдыңкысында жандош жигит менен кыз, Медер менен Аянанын эң жакын достору көптөн бери сүйлөшүп жүрүшөт. Эмдиги үйлөнүү той экөөнүкү буюрса. Аяна үстү башын оңдоп, алакандай күзгүсүнөн өзүн карады эле, алкымы темгил тартып кызарып калыптыр.
Медерди көзүнүн үстү менен жылмая карап, башын чайкап, упалаганга киришти. Тигил экөө жээкке кетип калышкан. Ушул учурда тээ аркы тумшуктан 3 суу мотоциклдери жарышып чыга калышты да, дал той берген тушка келип, үчөө тең артка чукул бурулуп, ызылдаган бойдон зуу коюшту. Өркөчтөнүп куушкан толкундар Медер менен аяна отурган кайыкка жеткенче, алар тумшукту айланып кетишкен. Мындай болот деп эч ким күткөн эмес. Алгачкы эле толкундан аяна отурган кайыктын арты кыйшая көтөрүлүп, экинчи толкун ылдам жетип келип, күч менен капталга урду шар этип. Аяна коркконунан чаңырып жиберди. Апа! Тура калып, колдорун сунуп, күйөөсүнө умтулду. Калактарды таштап жиберип, Медер да аны көздөй кескин кадам шилтеди эле, тилекке каршы үлгүргөн жок. Кол уктусунун манжалары урунуп, эми кармап каларда, чубалган узун көйнөктүн этегине чалынып, аяна жыгылып кетти. Үчүнчү толкундан кайык кырданып, аны менен Медер да чогуу кулады сууга. Оодарылып бараткан кайык менен бел курчоосунан бекилген калак Медердин чокусуна чабыла түштү, шак этип. Салмактуу калактан Медер эс учун жоготуп, кол убуту жайылып, сууга чөгүп кетти. Ушунун баары убакыттын кандайдыр бир кыска үлүшүндө өтүп, жээкте тургандар бакырып жиберишти, ызы чуу түшүп. Кокуй чөктү! Айланайым, Кудай сактай көр! Алдыңкы кайыктагылар жээкке жетип калышкан. Күйөө жолдош костюмун чечип жиберип сууга секирди. Тегеректеги сууга түшүп жаткандар кайык оодарылган жерди көздөй сүзүп келе жатышты. Аралык кыйла болчу. Антсыда жигит баарынан мурда сүзүп келип, дароо эле чумкуп кирип, Медерди алып чыкты колдон тартып. Кайыкты оодаргыла! Сүзүп келгендер жабыла кайыкты калыбына келтиришти. Кырынан кармагыла бекемирээк! Экөөчөлөп Медерди кайыкка салышып, дароо эле жээкти көздөй түртүп жөнөштү. Жигит кайра сууга чумкуду. Көлдүн дал ушул жери камыш аралаш калың балырлар экен. Демейдегидей тунук эмес. Боз чаңгыл тартып көзгө эч нерсе көрүнбөйт. Медер менен алышып, аянанын кай жерге чөккөнүн баамдай алган жок. Дем алганы чыгып, абадан кере-кере жутуп, кайра чумкойт. Аны менен кошулуп дагы 3-4 сууга кирип жатышты. Атай эле жашынып алгансып, аянатан дайын жок. Убакыт болсо өтүп жатты зыпылдап. Жээк тынбай ызы чуу, аба жаңырып, баарынын көздөрү сууга кирип, кайра чыгып жаткандарда. О, Кудай сактай көр! Теги эмне деген күнгө туш келдик, Кудай! Бир топтору Медер менен алектенип жатышты. Жасалма дем алдырып, көкүрөктөгү сууну чыгаруу менен. Аңгыча катер жетип келди. Сууну теңге бөлүп, үстүндө 3-4 жигит. Аяна чөккөн жерди болжолдоп көрсөтө беришти эле, дароо сууга секиришти. Улам кайра чумкуп, кайра чыгышат. Жок. Демдерин ичине алып кимдир бирөөлөрдүн бышактаганы угулат. Алдарман күнай, аман болгой эле. Күтүлбөгөн жерден акка оролгон аянаны бирөөсү жаш баладай көтөрүп суудан алып чыкты. Жээктегилер чуруу-чуу түшүп калышты. Кудай аман кыла көр. Алда каралдым-ай. Жарым саатча мурун күрөгү түшүп бирөөнүн да жаманчылык оюна келбей, кайгысыз капасыз бейгапар көңүл ачып жаткан эл заматта соолугуп, дем тарта албай муунуп турду. Томсорушуп, баарынын көздөрү кол убуту жансыз шалактап суналган келиндин тулкусунда. Олоң чачы жазылып кетиптир. Тирүү болгой эле. Жүрөгү кагып жаттыбы экен деген ой кимисинин болсо да көңүлүн өйүп, кандайдыр бир сыйкырга алданып да, ишенип да турушту. Теребел да өзгөрүп, катып калгандай. Тез жардам бая эле келип, ак халат кийген келин укол сайып, мурдагыларга кошулуп жасалма дем алдыруу менен алек болуп жатты Медерге. Пульсу өтө эле алсыз, ооруканага алып барбаса болбойт. Абдырештин жашы 10 тала. Аялы үн чыгарбай боздоп, баласынын башын жөлөйт. Чекесинен өөп чыттап, чачынан сылап, кан сөлү жок өңүнө тигилет. Нигылар айласын таппай уулунун ар жак бер жагына чыгат бөжүрөп. Алда берекем ай, о жараткан, жардам бере көр. Көрпө төшөк жайып, аянаны Медердин катарына жаткырышты. Жүрөгү титиреп, түкшүмөлдөп, ичтен сызып турса да, доктор ага укол коюп, көкүрөгүн тыңшады. Кимдир бирөөлөр жасалма дем алдырууга аракет кылып көрдү эле, башын чайкап, күнөлүүдөй тетири карады.
болбой калыптыр. Алиден бери үмүт оту өчпөй кандайдыр бир сыйкырга ишенип турушкан кыздын ата-энеси аларды тегеректеп турган жакындары бакырып жиберишти. Жер жарылып жанар тоо атылгандай дуу эте түштү. Тез жардам Медерди салып жөнөп кетти. Оолунун башын жөлөп, энеси да кошо жөнөдү. Бир топтору өз машиналарына чуркашты. Өкүрөк, ызычуу. Аянанын энеси чачын жулуп жатты бакырып. Соротконго киши жок, баары ыйлап турду шолоктоп. «Эй, доңуз!» Атасы теңселе жыгыла жаздап, маңдайында үңүрөйүп турган Абдырешке жулунду. «Кызым гана! О, ит! Алып келип ушинтип өлтүрмөк менен кызымды!» Өзүн кармай албай жерге шалак отуруп калды. Байлоодогу букадай мойнун бурап, таштай түйүлгөн муштуму менен жерде карс-курс муштады. «Урдум көлүңдү урдум. Каратып туруп, көзүмө көрсөтүп туруп, жулуп албадыбы каргыш тигир. Соолуп кал!» Абдыреш кудасын кучактап, өзүнүн да жашы онтала, тигини ордунан тургуза албай жатты. Иниси жетип келип ага жардам берейин деди эле, башын чолгоп боз үйлөрдү көрсөттү. «Чечкиле!» Ардан бери не кылаарын билишпей дендар болуп турушкан Абдырештин туугандары бүлүк түшүп, шашла казан аяктарды жыйнап, кызыл ок кылып боз үйлөрдү чечип жиберишти. Басканды жаңыдан үйрөнүп жаткандай буттарын зорго шилтеп, Медер баг аралап ооруканадан качып келатты. Көдөнү тирелип кускусу келет, көкүрөгү ачышат. Ыктытканы басылбай көңүлү айнайт. Бирок басыгын токтоткон жок. Эси дартык олуктусунда. Аяна кайда? Кайык оодарылып сууга кулаганын бүдөмүк билет. Көз алдына апа деп бир чаңырып алып, өзүн карай умтулуп келаткан аяна тартылып, андан кийин эмне болгонун элестете албайт. Сууга жыгылдыбы, жааны сактап калыштыбы экен. Башы тең жарылып, көзү тумандайт. Темтеңде отуруп өздөрүнүн көчөсүнө чыкты. Үйүнүн тушунда боз үйлөр тигилип турат. Жайнаган эл. Туш-туш жактан кишилер чубап келип жатат. Дагы эле жамандык оюна келген жок. Аяна үйдө болсо керек деп ойлоду. Кулактары дөңгүрөп, дабышы угулбайт. Үй тараптагылар аны байкады окшойт. 3-4 ылдам аны утурлай басты. Бирөө өзүнүн досу экен. Көздөрү шишип, жашы бетин жоойт. Жетип эле кучактап калды Медерди. Бүтүн денеси солкулдап, ыйлап жатты. «Аяна кайда? Ал эмне болду?» деп сурады досун четке түртүп. Ал жооп берген жок. Мурдагыдан катуу шолоктоп, сөз айтууга дарманы келбей, бекем кучактай берди. Тегеректегендер туруп калган жок. Жетелеп четке боз үйгө киргизишти. Ортого кровать коюп, ак шейшеп жаап, Аянаны жаткырып коюшуптур. Ал шейшепти тартты. Кан сөлү жок, мармардай кубарып, Аяна жатат. «Аяна!» Эңкейе калып колуктусунун бетин аймалады. Аны өзүнө тартты. «Аянадан айрылып калбадыкпы, Медер? Ал эми жок». Досу аны кучактап алды бакырып. Медердин сезимине эми гана жетти көрүнөт. «Аяна өлдүбү? Аяна эми жокпу?» Жолунуп жетип келип кроватта жаткан колуктусун шейшебине оролгон бойдон көтөрүп алды. Тегеректеп тургандар шашып калышты. Колубуту шалактап, Аянанын башы шылк этип Медердин ийнине урулду. «Аяна, алтыным, мен чын эле сенден айрылдымбы?» Умтула берип, өлүктү кучактаган бойдон шалак этип кулап кетти. Колуктусун баса жыгылды. Тургандар жабыла умтулуп, эс учтан танган Медерди көтөрүп алып, өлүктү ордуна жаткырышты. Шашла кирип келген Абдыреш уулунун чекесинен жыттап, «Үйгө, өзүнүн бөлмөсүнө алып баргыла», деп көз жашын сүрттү. Канча убакыт өткөнүн билген жок Медер. Эсине келип көзүн ачса, атасы кимдир бирөөлөр менен кобурашып, эшикке чыгып бараткан экен. «Атаңдын көрүнүн баласы десе, ушунчалык катын сак болот экен, кыздар деген толуп жатпайбы? Катын өлсө камчы сап, кайра төшөк жаңырат дегендей, оянын эмнесине ушунчалык эсинен таңгыча кайгырат дейм да. Бу келиндин карыз парызынан кутулайынчы, анан өзүм тандап туруп энеси өбөлөк бир кызды алып берем. Мейли уктабай салсын». Алар чыгып кетишти. Медер дабыш тыңшап саамга жатты да, ордунан туруп ичинен бекитилген терезени ачып,
бакка чыкты. Көчө тараптан өкүрүк аралаш аялдардын кошоктору угулат. Күн батайын деп калыптыр. Кеч киргенге айлана салкын. Асманда чачылган жүндөй самсыган ак булуттар көк асман бетинде эрине калкып, кайдадыр жылып баратты. Медер түз эле жээкке келди. Той берген жер бомба түшкөндөй таанылгыс. Серелер кулап, үстүн жапкан чүпүрөктөр дал-дал болуп айрылып жатат. Сынган орундуктар, жер жайнаган тамагаш. Жолбун иттерге той түшүп, аргай жерде ырылдап тамак жеп жүрүшөт. Карга кузгунда толуп кетиптир. Медер аларга көңүл бурган жок. Ээн калган жээктеги кумду матыра басып, кайык оодарылган жерге тигилип калды. Күндүзгү кымгууттан дайын жок. Тээ алыста бирин-серин кайыктар жүргөнсүйт. Сууга түшкөндөр да сейрек. Көл болсо мелмилдеп эс алып жаткандай. Кайыктар жээкте көмкөрүлүп жатат. Ушул учурда анын көз алдына өзүн карай умтулуп келаткан Аяна тартылды. Эмне үчүн өзү да Аянаны көздөй умтулбады экен? Эмнеге шак тура калып, мурунураак аны кармай алган жок? Колун катуураак сермесе, балким жетет беле, өзүнө тартып алып, бооруна кысып, аман алып калбайт беле. Анда Аянасынан эч убакта айрылмак эмес. Ал ушул жээкте чоңойду. Сүзгөндү да мыкты билүүчү. Сууга чөккөндөрдү да сүңгүп кирип, нечен рет аман сактап калган учурлар да болгон. Эми көрчү, өзүнүн Аянасын мынау каргыш тийген көлгө колунан жулдуруп жибербедиби? Көз көрүнө алдырып отурбайбы? Аяна, кечир мени алтыным. Мен сени сактай алганым жок. Дарманым келбей калды, кечир. Солк этип, моон жүнү бошоп, денесин зорго кармап турду. Медер көлдөн көзүн албайт. Батып бараткан күн нурунан булуттар өрттөнгөндөй кызыл түскө боелуп, көк асман бетинде алдагандай көрүнөт. Алыстан тоолор шаңкаят. Чүштүйгөн чокулар бири-биринен өтүп, моюн созуп, эми гана уясына чөгүп бараткан күндө акыркы ирет көрүп калганга аракет кылгандай бири-биринен оозунуп асманга бой керишет. Салкын жел күчөп келди. Кайык! Күтүлбөгөн жерден арт тарабынан гүрс эткен катуу дабыш чыкты. Машинадан ыргыткан мүшөкпү же башка нерсеби, Медер аны баамдабай көңүлсүз артына карады. Өзүнөн анча алыс эмес жерде чубалжып агарган караан урунду көзүнө. Мүшөк да башка да буюм эмес экен. Жүрөгү ачыша булкуп алды. Жанага атылган акку жаткан жер бир чөмөлөк болуп, мойну башы толгонуп, бир канаты иретсиз жайылып, акку жатат. О, шорду. Жаштар менен бирдикте Аяна экөө дагы басып келип, канаттары туш-тушка жайылып жаткан атылган аккуну көрүшкөн. Күйөөсүнө аянычтуу карап, Аяна капалуу күбөрөгөн болчу. Бекер кылыптыр. Аккуну атпайт дечү эмес беле? Эми түгөй эмне болот? Ал жалгыз калды да, Деги ким бул өзү? Медер колуктусун алаксытып, башка жакка алып кеткен. Ага көңүл бурбай эле койчу. Ылдыйкы пансионатты тейлейт көп жылдан бери. Аракка той болгон немеге баары бир да. Надан. Медер бир аттап аккуга жетти. Алдабай кушай. Каңрыгы түтөп, сөз айтууга дарманы келбей ыйлап жиберди. Отура калып аккунун жарылган башын көтөрүп, канаттарын сылады. Түгөйүңдү кыя алган эмес экенсиң да, шорду. Күн бир отоло батып кетти. Айлана күлгүн тартып, иңир кирип келатты. Алыстап кеткендей тоолор мунарыктап, бүлбүл. Медер аккунун башынын ийнине коюп, өзүн бооруна кысып алды. Денеси али муздай элек экен. Узун буттары салаңдап, тизесине тийип жатты. Ага көңүл бурган жок. Алиги турган ордун көздөй басты. Сенин да ажалың бүгүн жеткен тура. Түгөйүң үчүн жаныңды кыйдың го. Жалгыз калгың келген жокпу? Мына мен да сүйгөн жарымдан айрылдым. Мен да жалгыз калдым. Мага да эми жашоо кызыксыз. Аянасыз жашай албайм бул дүйнөдө. Мен да Аянамды издеп келдим. Мен ага баратам, ооба. Ал мени күтүп жатат. Биз да кол кармашып алып, чексиз мейкинге учуп кетебиз. Биз эми эч качан эч убакта ажырашпайбыз. Ал токтогон жок. Кадамын улай берди. Кара көк тарткан көлдү ал сезген жок. Тескерисинче, алиги кайык оодарылып, Аяна чөккөн жер жаркырап жарык болуп,
көл алдында колуктусу колдорун жайып аны күтүп жаткандай туюлду. Күтүп турасыңбы, менин алтыным? Мына баратам. Кучагыңды жайып мени тосуп ал. Берекем. Кулак мурун кескендей айлана дымып турду. Өз кучагындагы жан-жаныбарлардын өлүмү менен өмүрүнүн түбөлүк күбөлөрү болгон аркайган тоолор жер бетиндеги мерездикти бүтүндөй тулкусуна сиңирип алгансып томсороп, баарына кайдыгер. А көл болсо мелтейип тудук. Ата канат. Жаратылыштын дили таза болгону менен тили башка экенин ар ким эле түшүнө бербейт тура. Күндө көгүм тартып калганда айыл тараптан моон жүндү солкулдаткан моңдуу кошо угулат, үзүл кесил. Эгиз гүл элеңер жайнаган, аттиң ая жалгаң эле бүткөн белеңер, арман ай ачылбай жатып жайраганда.